Екіншісінде ан-нияхату алал маййит, бұл жерде далил болған жерде ошоны айтып атат. Өлікке қошо, өлген жерде қошоқ айтып ыйлагандык дейді. Қошоқ айтып. Бұл дағы не? Жахилияттың ошо кафырлыктын сыпаттарынан. Бұл дағы бұл үммөт таштабай турган жаман сыпаттардан. Бұл бардык жерде кээ биргилер атайын жалдап алат, ошо қошоқ айтуучу аялдарды жалдап келип айтырышат да. Алар болсо бүт тагдырга наразы боло турган сөздөрдү айтат. О, баатыр элең эми жашай турган, эми убактың келди эле, эми көрө турган элең, сен эмне күнөөң үчүн кеттиң, андай болдуң, мындай болдуң деп ушул сыяктуу ар кандай сөздөрдү айтышып, кошок айтышат. Бул Аллах Таалага наразы боло турган, тагдырына наразылыкты билдире турган сөздөрдү айтышат. Эми бул далил болгон жерде, бул жерде ошол нерселер жаман иштерди кылбастан, нияха кылбастан сабыр кылыш керек деген мааниде айтып атат. Ошо кошок айтып ыйлабастан сабыр кылыш керек деген. Эми бул жерде маселе өлгөн жерде ыйлаган такыр болбойбу десе, эгерде чындап айымдуулук, мээримдүүлүктүн негизинде ыйлап атса, атасы өтүп кетти, апасы өтүп кетти, бир тууганы, баласы өтүп кетти, жакындары өтүп кеткен болсо, аны жакшы көргөн үчүн, андан ажырап калган үчүн борору билчи оруп ыйлап атса, ал эзилип, ал шариятта тыйым салынбайт. Бирок эмне тилиң менен Алла Таала наразы боло турган, тагдыр наразы боло турган сөздөрдү айтпа, жаман иштерди кылба, эмне жөн гана чындап адам жанагы адамдык сыпат менен ыйласа, ал шариятта тыйым салынбайт.